Мен деген Бишкектен булар танымайм деле аттарынчы. Бишкектен бир акам фитин алып бир-эки саатка сурагам. Белес деген кафе. Мен ошол жерден сурагандан кийин бир-эки саатка беттермениңди алып баргандан кийин балдардын жанына баргандан кийин мен уктап калдым да. Ошо уктап калгандан кийин ошо эртең менен көзүмө ачсам жалгатка келип калдым. Ошо жалгатка келгенден кийин өзбек бала келди. Ошо өзбек балага айттым, мындай валичик болуп иштешиптин да, акча мененчи. Ошодон ошо өзбек бала машина салды. Ошо биз башыбызды жерге караткыла деген биз башыбызды жерге салып кеткенбиз. Анан кийин аппаратына Бишкекке бардык. Эмнедин сүйлөгөндөрү мага кызык эле жок, мен билген эмесмин да. Анан кийин ошондо Бишкекке бардык. Бишкектен анча деле билбейм Бишкекти. Ошо Бишкектин эмесине барып гостиницасына ошол жерде отуруп өздөрүнчө сүйлөшүп атты. Курста болгон жокмун. Ошондон кийин кармалгандан кийин уктум, ошо $20,000 деп. Башкасын билбейм. Шофёрсуңар машина айдап келдиңер? Жок, шофёр эмес. Анан? Анан жөнөкөй адамбыз. Тааныбасаңар кантип келдиңер алар менен анан? Тааныбасам? Келип калдык, ушинтип айла жок. Кандай айла жок? Бирөө заставить этти силерди келгиле деп. Жок. Анан? Бишкекке барганга чейин ошо $20,000 деген сыяктуу сөз болду, болбоду? Мен кийин кармалгандан кийин болуп атам. Силер менен чыккан бала валютчик дагы Бишкекке чейин унчукпай эле барды, сүйлөбөдү, эч нерсе каршылык дагы көрсөтпөдү. Каршылык көрсөткөн жок. Көрсөттү эми. Кичине көрсөттү. Биздин башыңарды жерге салган, башыбыз салып кеткенбиз. Ким айтты башыңарды жерге салып? Танымайм аларды.